Шарсенал ага, жанагы сөздүн энергиясы боюнча менде сизге дагы бир суроом бар да. Эгерде сиз айтып атпайсызбы, кыргыздын тыбыштары эле жанагындай бийик депчи, вибрациясы бийик деп. Эгерде кыргыздын тыбышынын вибрациясы бийик болсо, значит сөздөрдүн да вибрациясы бийик болуш керек да. А эмне үчүн биз ошол бийик вибрациядагы сөздөрдү сүйлөп атып эле кыргыз элинин вибрациясы төмөн болуп атат? Жакшы суроо. Абдан жакшы суроо да, мен бул көп ойлонтот. Себеби, мунун себеби мындай да, жана айтпадымбы? Ошо ишеним бар, анан түшүнүк деген нерсе бар да. Мына башка тилдерде ишеним менен келет деп атпаймынбы? А биздики кыргыздыкы ошонун күчү анын түшүнүгүндө да. Түшүнүк деген ошо сөздүн маанисин түшүнүү. Мына ошо кыргыз тилинин негизи азыркы колдонулганы мындай, орусча айтканда бытовой, күнүмдүк көр дүйнө, жоксо Манаста жана бог дүйнө деп коет. Жана бок мурун дегенде ошол да, бок мурун деп айтылганда ошол да, ошо бок мурун ошо күнүмдүк нерселер гана ошолор мурунга жыттанып эле ошонун аркасынан жүргөндөй болот да. Анан биз тилибизди ошого айлантып алдык да, анан түпкү түшүнүктөрүн түшүнбөй, ошого ишенип калып, анан биздин кыргыз тилинин күчүнүн жоголгону ушундан деп эсептейм. Бул туура эле пикир да, ушундай да. Анан эми жана биз мындан жана биз буга бир нерсени айтайын, эми биз кайра байлаштырсак илим мененчи. Мына мисалы үчүн 2012-жылдан баштап суутектин атомдук өлчөмү, көлөмүнүн өлчөмү 4%га кичирейип, жанагы кысылуу нерсеси өзгөрүп 4%га. Анан ушундай нерсе деген бүт окумуштар, дүйнө жүзүнүн окумуштары кабыл алган. Бул мына водород деп коет эми орусча, кыргызча суутек. Ошо суутек менен жана бизде Манаста айттым го, тиги Манаста 40 чоро, Семетейде 2 чоро, ал эми Сейтекте чоро жок. Демек Сейтек деген ошо суутек жана ошо водороддун ошо демелек бардык жан жаныбарлардын, сууга байланышкан жан жаныбарлардын бардыгын кайрадан башатка өтүшү, өзгөрүү, жана азыр биз башка доорго акыр заман өтөбүз деп атпайбызбы? Мына ошону Сейтек менен билдирет да, бут Манаста. Демек ошо Сейтек деген сөз суутек деген, же болсо суутек болсо, түпкү болсо ошо түпкү суудан жаралган сыйлуу тегибизди таанып, ошол жака өтүшүбүз керек. Же болбосо Манастын илиминде айткандай, кайып дүйнөдөгү болгон окуялар, бул улуу чындык, ошолор эсептелинет. Мына ошол абалга биз мына азыркы биз негизи биз жарык дүйнө, же болсо ажайып дүйнө деп ошол биринчи башталышындагы планда буйрукта ошондой болсо, биз аны өзүбүздүн жетишсиз түшүнүгүбүздү пайдаланып, эгобузду колдонуп, майып дүйнөгө айландырып алганбыз. Ошо майып дүйнөнү ажайып дүйнөгө айландырыш үчүн биз кайрадан ошо жанагы Сейтек, суутек, жогору жактан улуу күчтөн жараткандан ошо суутекти өзгөртүү боюнча баарыбыз өзгөрө баштады. Ошон үчүн мына табигат да өзгөрүп атат, күндүн жылыганы, убакыттын өткөнү баардыгы тең, бүт абсолютно мына баардыгыбызга тиешелүү. Себеби азыркы илимдин айтышы боюнча негизи заттардын 90% суутектен турат болсо керек, андан көп ушундай да кыскасы. Ооба, органика өзгөрүлдү. Органика өзгөргөндөн кийин неорганика тоже өзгөрүлдү, и поэтому, естественно, химический процесстердин баары башкача болуп башталды. Анан сиз азыр могу сөздүн жөнүндө сөз кылып атпайсызбы? Библияда, мисалы үчүн, в начале было слово дейт. Демек, бул дүйнө болсун деп, бул дүйнө жаралды. Жаралганы менен ошо сөздүн ар бир тыбышта, ар бир үндө, үн деп коеюн, анткени это волна иштеп баштайт. Ошол волна менен звуковые волны, ошол волна это энергия. Үн толкундары. Это энергия. То есть биз энергия деп айтып атабыз, жыштык деп айтып атабыз, бирок жыштык как-то немножко баягы жыштык, как будто что-то собралось и что-то вот кыймылдап атат дегендей болуп сезилип атат. Кыргызча которулган да, которулган, может
туура эмес колдонгон. Энергия Термелүү деп койсо болот да. термелүү десе болот, это вибрация. Да, термелүү. А на самом деле энергия бул эмне? Бул кыймылдай турган нерсе. Бул бир орунда эч качан турбайт. Мисалы үчүн состояние өзгөрүлөт. Баягы эки жолдун ортосунда туруп калганда ойлонуп каласың го. Жашоону кандай жол менен, кандай улантам, кандай жашоодо, кандай аракеттерди жасайм деген нерсе менен ошондо ошол развилкага келгенден кийин адам ойлонуп калат. Бирок энергия ошондон токтоп калбайт. Ооба. Адам ошол энергия менен келип чечим алгандан кийин уже сиз айткандай кыркып башка чечимге келип ошол башка жака кирип кетет. Демек ошол энергия иштеп баштайт. Бизде болсо буга чейин энергия слова эми талкаланган десем мүмкүн туура эмес. Бирок иштебей калды. Анткени мааниси жоголду. Анткени ошол үндүн, волнанын нерсени биз кабыл албай калдык. Термелүүнүн частотасын ылдыйлатып жибердик го дейм, Кабыл албай калдык да. Укпай атабыз ошону. А так мына мисалы үчүн кыргыздарды алыс кетпей эле ошону ойлонсок, камчыны өтүктүн ичине салып койсо, демек мен көп убакытка келдим деген сөз. Эгер камчы колунда болсо, значит мен шашылыш түрдө келдим, тез айтам, айткан сөзүмдү и бурулуп кетем. Демек мага бирдемке кылбагыла деген ошондой үнсүз, сөзсүз бул нерсе кылчу. Эми болсо биз эмнеге келдик? Азыркы мына өзгөрүлүп аткан энергияларга, анткени баягы сиз айтып атпайсызбы, суутек, водород өзгөрүлдү. Раз водород өзгөрүлгөндөн кийин органика өзгөрүлүп атат, сөзсүз. Ар бир клеткада кыймылдар болуп атат. Метаболизм немножко башкача иштеп баштады. Ар бир клетканын информациясы өзгөрүп баштады. Информация өзгөрүлгөндөн кийин биз ошол энергия слова, сөздүн энергиясын кайра өзүнө келтиришибиз керек. Демек ар бир сөздүн, үнүн, толкунун, кыргызча айтканда өмесин, волнасын ошо өзүнө келтирип, өзү менен иштеп башташыбыз керек. Бул үчүн дагы убакыт тарыраак, бирок ошол нерсени түшүнбөсөк, түшүп аткан энергияларга кайрылыш, кабыл алыш кичине кыйыныраак болуп калат. Анткени ошол сейтек деп атпайсызбы? Ошол сейтектин энергиясына уже толук кирдик. Суутек өзгөргөндөн кийин клеткага убакытты айтып атпайсызбы? Демек убакыттагы тезделет да, бизде клеткалар дагы тез иштеп, кабыл алуу жөндөмүбүз өзгөрдү да, көбөйөт да. Кудай кааласа кабыл алып коюшубуз толук мүмкүн да. Толук мүмкүн, но түшүнгөн адамга. Ооба, түшүнгөн адамга. Анткени түшүнгөн адамга деп айтып атканым. Түш үн дейт. Үн түшкөнүндү кабыл алыш керек, туура. Түшүнгөн адамга, анткени бул энергия мисалы үчүн мына коркунучтарыбыз бар болуп атат, это низкая вибрация болуп атат. Эгер биз ошондон ажырасак, кетирсек аны, анда түшүнүк келип, ошол информация анан көнүш керек да, ошо макул болуш керек. Түш үнгө көн. Демек баарын кабыл алыш керек. Сизден бир суроо бергим келип атат, Гүлшан эже. Мен өткөндө бир кайсы убакытта эсимде жок, сиздин Facebook баракчаңыздан окуп калдым эле да. Бүгүнкү күндө жанагы эме звуколечение деген бар го, толкундар менен. Матрица. Ошол эмелер лечениелер иштебей калды деп сиздин баракчаңыздан окугам да. Мен ошол нерсе менен, можно сказать, увлекаюсь. Нет, это немножко другое. Звуколечение в плане как? Музыка коюлат. Музыка коюлат. Бирок интернет аябай толук заполнен сущностями. То есть музыканы койгон адамдар запись сделали, но в этой записи происходит проникновение. Анткени уккан адамдар ар кандай ой менен келишет да. Ар кандай ой менен эмес, а уровень подготовленности. И вот ошол уровень готовности жараша вот эти сущности начинают работать. Поэтому музыку, которая на общее обозрение коюлган, его желательно не укпаган. А жана Гараевдин матрицаларчы? Гараевдин матрицалары интернетте тоже смысл жок. Теперь смотрите, интернет дейбиз да, биздин ар бир эле адамдын өзүнүн ичинде толтура сущности болуп атса, анан кийин анда вообще жашоонун кандай болуп калат? Тазаланыш керек. Кантип тазаланабыз? Мына табигый үн бар да, табигый үн. Ошого туура келтириш керек да. Аны өзүбүздүн сезим туюм кабыл алат анычы. Мына мисалы үчүн мен Гараевдикин деле карап мынтам ошол жерде мындай кээ бир
сиз айткандай интернеттен эмес башка жактан бир кошулуп кеткен нерсе бар да, кээ бирде жакшылап барлай бир кабыл албай кетет да, бир жери мындай минтип кетет да, ошондон чыгып кетесиң да колеяданчы. Бул адамдын сезим туюмунун деңгээлине жараша болот. Ал эми ошо керек жиберген нерсеге жетишпеген термирлер менен жашап жүргөндөргө ал сөзсүз түрдө жардам берип, ал алдыга жылтырат деп ойлойм да. Ал эми андан деңгээлден өтүп, мына музыканын да түрү бар да. Мына мисалы үчүн классикалык музыканы. Нет, бул жерде эми жана музыка лечение жөнүндө сөзүм бар, ошол жөнүндө болуп атат да, негизичи. Эми бул жерде ойлойм, мен деле ошол ишенимден эле болсо керек да, ар бир адамдын өзүнүн ишениминен. Эгерде ошол Гараевди угуп атып деле же башканы угуп атып деле мага ушул действительно жардам берет. Мен башым ооруп атканда ошо музыканы уксам басылат деп ишеним менен уга берсе жардам бере береби дейм да. Ал дагы туура. Бирок ишеним акыры түшүнүккө алып келет да. Ишеним түшүнүккө алып келет. Сиз ишенип бир жолду басып өтөсүз. Басып өтүп анан ошол музыканын ошо термелүүнүн ошо ишенимдиге чейинки деңгээлине жетесиз дагы, андан ары түшүнүүгө туура келет да. Анан ары түпкүлгү түшүнүүгө туура келет. Бул жол басып өткөн жол. Бияқта бир нерсе болуп атат. Биз адам баласы деп коеюн. Биз аябай технологияга берилип кеттик. Жаратылыштан алыстадык. Табиятты өтпөйбүзбү? Табияттан алыстадык. Азыр эң негизги ошо табияттын үндөрүнө, волнасына кайра сонастройка болуш керек да. Эгер ошол сонастройка жок болсо, интернетте угуп аткан музыканы да, пожалуйста, укса болот. Бирок аябай көп кошулмалар болуп атат, анткени технологиялар жетиштүү. Жазылып атат, мончалык частота менен музыканы уксаң сонун болосуң деп. Интернетте эле берилип атат. Бирок сиз ишенип ошону угуп атасыз да. А на самом деле там строение идет очень көп. Стройка болуп атат да. Поэтому эгер өзүңүз жазган музыка болсо, анда уга берсе болот. Ушул жерде дагы бир нерсе бар да, ар бир адамга өзүнө бир эрк берилген да, эрк. Ошол уккан музыканын ичинен өзүңүздү сонастроить этиш үчүн, ошо ниетиңизди жаратканым ушул музыканын ичинен менин туюмума, менин термелүүгө туш келгендердин бери көр, ошону кабыл алдым деп койсо, ошолор дагы келишет болот да, кванттык физиканын мыйзамы мененчи. Мисалы үчүн, можно. Ушундай да мүмкүн да. Баары бир помехалар эми таасирин берет, бул кайрадан эле жан дүйнөнүн такшалуусунун өсүп өнгөнүнүн деңгээлине жараша да. Эми таптакыр укпагын деп айтканга тоже болбойт. Ар ким өзүнүн тандоосу бар дечи, бирок тем не менее азыр стройкалар аябай көп болуп атат. Технологиялар жетиштүү. Анан ошо технологияга жараша элдер ишенип атат, болуп атат, но лучше на природе. Анткени тынч, тишина деп атпаймынбы? Тишинада ошол нерсе тезирээк кабылданат. Ошол бүт үндөр, бүт толкундар, звуки, волны, ошонун баары тезирээк кабылданат. И адам ошол волна менен тезирээк сонастройка болот, негизи чем музыку слушаем. Музыка боюнча бир дагы нерсени айтып өтөйүн да, мен ютубтан карап отуруп, Индияда жанагы эмелер конкурстар болот эмеспи? Ошондо бир кичинекей бала кыз бийлеп атат. Ошол кайсы музыканы коюп эмеспи? Жанагы кыргыздар ыйлап жатат го, суунун боюнда дегенчи. Ошол индустар ошону коюп алып, ошо менен конкурска чыгып атат да. Анан ошо менен бийлепчи. Демек сөздү түшүнбөсө дагы музыканын маанисин түшүнүп, ошого коюп аткан бир нерсеси да. Мисалы үчүн, анан жана биздин бир кызыбыз деле чыкты, жанагы Бегимай беле, вот ошо бул дагы ошо ырдын үндүн нерсеси менен. Анан дагы бир кытайлык бир кыргыздардын биз деген бир ыры бар да. Ошону алсаң, ааламдан деп чогултуп келип анан кийин лап этип таштай турган бир ушундай нерселер бар да. Азыр менин айтайын дегеним, могу дүйнөлүк музыкада ушул нерселер мындай келе жатат да, булар дагы каким-то мурун биздин немелерди кабыл алчу эмес да, биздин музыкаларды, биздин улуттардын да, мына азиаттардын. Азыр ошол мындай басып келе жатат да, мындай өзүнүн өзгөчөлүгүн көргөзүп келатат десем жаңылбайм го дейм. Биякта кичине темадан алысыраак болуп калабыз, но эмне жөнүндө айтайын деп атам. Дүйнөлүк жерде энергетика деп сөз болуп аткандан кийин
мисалы үчүн Европа, Америка, башка мамлекеттерде ал жакта баягы сущность деп сөз болуп кетпедиби, аябай көп съем энергии болуп кетет. Анткени адамдар баягы коркунучка пайда болуп кирип кетип, баягы материальный жакта эле карап атып эле, потребительское общество болуп эле баягы коркунучтар аябай көп пайда болот экен да. Анан ошол болгондон кийин адам чыгып кетейин деп атат, табиятка деле чыгып атат, жаратылышка эле чыгып тиги жаныбарлар менен деле сүйлөшкүсү келип атат, бирок ички дүйнөсү бошоно албай атат да. Туптуура айтасыз. Средняя Азия, Центральная Азия деп коелучу, эмне үчүн бизге ушундай азыр сиз айтып атпайсызбы, тияктан баары келип атат, эмне үчүн болуп атат? Анткени Азияда бизде ментальность башкача. Ментальность башкача, биз табиятка жакыныраакпыз. Все-таки тоонун арасында кочевники тем более да. Ошол нерсе боюнча бизде съем энергии меньше. Бирок ар кайсы жактан келип агымдар, мына ошол эле Америкада мына 2 айдын ичинде эле 7 жолу келип кетишти. Ошол нерсе менен бизде адамдарды, биздин Кыргызстанды эле айта берейинчи, ошол табияттан алыстыраак болуп, өзүнүн пропагандасын берип, адамдар коркунучка кирип кетсин деген сөз максат менен аракеттер болуп атат дейсизби? Музыканы болсо да, музыканы болсо болот да, классика сонун. Бирок эмнегедир акыркы канча десем бир 4-5 жыл классическая музыка слушать невозможно болуп калды. Анткени очень большое количество сущностей, даже в записи. Анткени ойноп аткан адамдардын ичинде, именно ушул инструмент аспаптар менен ойноп аткан адамдардын ичинде коркунучтар көп да. Демек, а запись записывается. И естественно, силер ушул музыканы угуп аткандан кийин тиги ойноп аткан адамдын вроде бы аябай берилип ойноп атат, аябай сонун тим эле прям берилип энергиясын жиберип атат. А ичинде у него вот эти страхи есть. И вот это все начинает через запись передаваться. Берилип ойноп атканда ошол адамдын вибрациясы көтөрүлүш керек го. Көтөрүлүш керек. Ну, анан вибрациясы көтөрүлгөндөн кийин каяктагы эмелер сущность не получается. Аябай берилген адамдыкы вроде бы должно подниматься, но азыркы целенаправленно ошо адамдардын коркунучка келип атат. Анткени баягы 2 жыл, особенно последние 2 жылы карантин по миру болушту, аябай мындай коркунучтуу нерсе келип атат, давайте баарыңар үйгө катылып жамылып отургула деген нерсе менен аябай көп нерсе келип кетип атат. Мына сущность дегендер, хотя сущности, те, которые мурун келип ошол адамзатка жамандык кылган эмелер, алар жок, уже контракт түзүлүп бүткөн. Контракт уже аягына чейин келди, алар уже иштебейт. Бирок адам өзүнүн ичинде өзү ошондой нерсе менен кетип баратат. Ошондон кантип кутулуш керек санам, ошондойчу? Только өзгөрүлүш керек. Ну, ал буюрса эметет, анткени энергиялар өзгөрүлүп атат. Энергияларга эгер ушул дүйнөдө жашайм десек, эгер ошол нерсе менен алга жылам десек, энергия, сөздүн энергиясы өзүнө келиш керек. Сөздүн энергиясы, ар бир тыбыштын, ар бир үндүн. Анан адам ошо энергияга уже сонастройка болуп кете берет. эми мына частота термелүүнүн жыштыгын, частота вибрация жогорулатыш керек да. Ошого негизи мына сырткы күч, анан жердин күчү дагы болот. Жер дагы ошо термелүүдөн азыр жогорку деңгээлге чыгып калды да. Биз ошого унисон болушубуз керек да, сонастроиться этишибиз керек да. Ну, анын жолдору эми ар кандай, ошо музыка дагы жардам берет, сөз жардам берет, үйүндөр жардам берет, бирөөнүн жанагы жөн эле минтип койгонуң деле жардам берет. Мындай физический контакт, мындай жанында жүргөн аура, шылып эми көп да. Вот ошону эң негизгиси биздин ошо ар бир субъект, ар бир адам өзүнүн кабыл алуу жана антеннасын эле тазалап ачып койсо эле калганы кетет да. Ушундай да, ушундай абалга келдик. Кыскасы, жакшылык кылуу, өзүн өстүрүү ар бир адамдын өзүнүн эркине түшүп калды да. Өзүнүн эркине. Бирөө эмес, именно өзүнүн гана эркинен көз каранды болуп калды. Туурабы, канчалык кабыл алсаң, ошол да. Муну диндер да айтат, ар бир адам өзүнө өзү жооп берет депчи, мына ошол абалга келдик да. Мына акыр заман деген бул
акты ырдаган, акты кайрадан жаратуучу эле заман мына жок болуп жана талкаланып жок болуп деген эмес булчу. Жок, жашооланууда. Кайра жашоо жаңы сапатка, же болбосо азыр мындай биз 6лык жана материалдык мир 6лыкта турсак биз 9га которулушубуз керек да, 9гачы. 9 мына ошондо иньяндын эле мындай. Ушул жерден ушу тема боюнча эмеске сиздерге суроо бергим келип атат. Биздин бир көрүүчүлөр айтып атат да, мен Бакытбек эмне көп айтат ушунча. Өзүңдү таанысаң зорсуң, тааныбасаң корсуң депчи. Бирок ушул сөздүн маанисин түшүнүшпөгөндөр дагы бар да, эми өзүңдү өзүң тааныйт деген эмне деп суроо беришип атат. Бул өзүңдү тааныйт деген бир мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берип койчу, өзүңдү тааныйт деген эмне? Өзүңдү тааныйт деген бул жараткан берген ошол көкүрөк көйдөңгө салып койгон жараткандын бир бөлүкчөсү да булчу. Ошону эле таанышың керек да, ошо менен жалганышың керек. Жана жалган дүйнөдө атпайбы? Ошого жалган десе биз мындай бир болбогон дейбиз. Жок, ошо жалганганыңды түшүнүш керек. Ошо Кудай менен жалганганыңды. Ошол түшүнүк менен калп деп атпайсызбы? Ошого калыптанып атканыңды түшүнүш керек да. Ушул да кыргызча мындай айтканда Кудайдын бир бөлүгү экениңди, ошого жалганганыңды, ошонун калыпка түшүп атканыңды эле тааны дейт. Ошондо жөнөкөй тил менен эле айтып коелу. Өзүңдү тааны деген бул сенин ичиңде Кудай бар. Же болбосо сен Кудайдын бир бөлүгүсүң да, жан дүйнө. Жана ошон үчүн жанагы ошол рух деген жанагы бул туулган эмес, өлбөйт дагы деген да. Кудайды ошондой кылып сыпаттайбыз да, ошол эле нерсе да. Рух келет, кетет. Ну видите, энергия деген айтып атпаймынбы, бир бойдон калып калбайт. Өзгөрүлө берет. Демек, бизге уже внушили, айтышты да, мына сен өлгөндөн кийин все болду, жашоо токтоду ошо менен. А көрсө жашоо токтобойт экен, дальше улана берет экен. Только единственное башкача форма болуп каласың өзүң. Анан ошо дальше сен ушул жашоодо эмнени таптың, эмнени изилдендиң, эмне кандай тажрыйба алдың, ошол нерсе менен дальше жыла берсең болот да. Вот могу энергия деген сөз өздөрү ушуну айтат да, мына эн деген эмне? Эн деген бул өзүнчө бир бөлүк да. Эн менен бөлүнөсүң да. Тааныласың да. Бул сен менин эним, мен эн тамада атпайсызбы? Эргүү деген эргүү жана термелүү да, энергия деген. Демек ошо анында эндердин көпчүлүгү да азыр деле канчалаган уруу башка ар бири менен флагтын эндери бар турат. Ошо өзгөрүп, ошо иштей берет да. Бирок акыры барып биз бир жараткандан келгенибизге ошо кайра эле ошол энергия, ошол эргүү кайра ошого алып келет да. Биз ошого келейин деп калдык да азырчы. Бул жак эми тез ылдамдыкка жетебиз да мындан ары. Анан муну дагы эмне менен салыштырмалуу эмес, негизгиси эне. Демек сүт, демек тил, демек дил, деңгел и так далее. Бул уже ата-бабалардын салтына келебиз дагы. Энелердин ордуна келүүсү да булчу. Энелер Анткени женская энергия иштеп баштады. Мына энеден кетсе эзел оңолбойт дейт. Атадан кетсе ал оңолот дейт. Дагы бир жакшы макал бар. В смысле, аялдын затын жатынан дейт. Эненин тарбиясы жак болсо жатыны жаман деп коет кыргызча айтканда. Жатынан болгондо ал баягы формация кылгандан башталат да бардынчы. Ошол убакта эле мына ниет тилектериң башкача болсо, бала там түйүлдүк формация жүрүп атат, а сен болсо тияка ар кандай бир болбогон тескеремдерди чогултуп ошол менен куруп атасың да неменичи баланын стенасын туурабы, дубалын, түпкү пай дубалын. Анан аны кантип кийин өзгөртөсүң? Маселе ушунда да, ага өтө көп чоң күч аракет керек да. Бул башталышы. Андан кийин жатындан кийин анан төрөлгөндөн кийинкиси, төрөлгөндөн кийинки тарбия. Опять жанагы эрезеге жеткен чекте эненин колунда болот туурабы үйдө. Эрезеге эркек бала 12-де жетет, кыз бала 9-да дейт. Анан 12-ден кийин анан атанын жоопкерчилиги башталат да. Бул сыртты карап көргөзүп, ар кайсы жакка ээрчитип, мындай тигиндей деп. Бул табигый нерсе, бул өтө чоң өзүнчө тема да болчу. Терең тема бул. Эгерде ошондо, допустим, эми дайым эле жакшы энени бар эле жакшы жолго эле тарбиялай бербейт да туурабы?
Например, туура эмес жолго тарбиялап аткан эне бар деп коеюн да. Өзүнүн жүрүш туруш менен, өзүнүн кылган иш аракети менен ошол убакытта, например, исламда деле ошол да бакыт анан эненин таманда деген нерсе менен жашайбыз го көбүнчө кыргыздар делечи. Эми, например, энесинин жүрүш турушу туура эмес болсо, бул убакта бала кетип кала алабы? Же анда да күнөөбү? Ну почему? Эгер программаны өзгөрүлсө, кетсе кете берет. Анда жашагысы келбейт. Например, бала өсүү жолуна анткени ошонун изин басыш керек да негизи. Бала өсүү жолуна түштү деп коеюн. Бала өзүн бассын. Энеси, атасы өсүү жолуна түшпөй жатат. Может быть, даже каршы чыгып атат. Баягы өсүп аткан баланын энергиясын түшүрүп атат балкимчи. Туурабы? Эгерде жүрүш турушу жаман болсо, например, ичип кеткен ата-эне бар. Ошол убакта кандай болот деп атам да? Бала кайсы жолго түшүш керек? Бала өзүнүн жолуна түшөт. Ата-эненин таманында деп эле отура бериш керекпи? Энергиясын сливать этип? Бала өзүнүн жолу менен түшөт, бирок ошол бул эмне үчүн терең деп айтып атам, анткени арак ичип атса деле анын ошол нерсенин өзүнүн причинасы бар да. Может быть, внимание жетпейт дагы. Көңүл жетпейт. Сиз айткан суроого мындай жооп берсе болот да. Мисалы үчүн, биз айрыкча биздин мынау дүйнө таанымыбыз кыргыз элиники. Салтты ата бабаларды сыйлаган, каныбызга сиңген катары биз ата-энени оңой менен таштай албаган нерсе, каныбызга, сөөгүбүзгө сиңген нерсе да. Анан муну таштап кетиш үчүн бир кайсы бир муун өтүш керек да, тескери көздөчү. Тескери ушул кыргызчылыктан башкачы. Мисалы үчүн бизде азыр чынында сиз айткандай таштап ата баланы, бала атаны эне бала менен соттошкан адамдар көбөйүп баратат. Бул негизи туура маселе эмеге кетип атабыз. Анан мунун жапыра туура деп койсоң дагы туура эмес болуп калат. Туура эмес деп койсоң дагы бир нерсе жетишпей калат да. Бул жанагы эки жактан тең бир орто золотая середина деп коебуз, ортодогу теңдикти таба турган абалга келдик да азырчы. Бул жанагы биздин азыркы тарбиядагы, биздин коомдогу эң оор маселе, түшүнбөгөн маселе ошол болуп атат да. Мындай карасаң ата-энең, мындай карасаң балаң. Мисалы үчүн эне эч качан баласын ичтен чыккан ири жылан болсо да таштабайт да. Таштабайт эне. Бул табигый нерсе. Эми ошол эле убакта ошол жактан ичинен жаралып, ошол жактан чыгып алып, сен таштап кеткениңди ким туура дейт? Мисалы үчүн биздин коом аны туура эмес дейт. Ошол эле убакта ал келечегим үчүн мен ушундай чечимге келдим десе, ал өзү үчүн туура да. Мына ушун үчүн бул жерде бул мындай татаалыраак же болбосо мындай түшүнгөнгө татаалыраак философиялык түшүнүк. Мына азыр мисалы үчүн биз мындай нерсе бар да, мындай нерсе бар. Мына Кудай жараткан бар, бирок аны тааныбай туруп эле түз жүргөн адамдар бар. Түз жүргөн да, мындай жашоосун туура калп айтпай, калп сүйлөбөй, туура эмес кылбай адамдар Кудай барбы жокпу мисалы үчүн. Аламдын мыйзамы. Жок мындай деп деген эмеспи, мындай окуусу жок элечи. Ошол эле убакта ушу Кудайды таанып дегенде сыйынып алып туруп, мындайлар тескери жакка жүргөндөр дагы бар да. Муну так ушул катары түшүнсөк болот да. Бул бирок акыры чындыкка азыркы убакта акыр заманда, азыр деп атпайбызбы, аңтарылган заманда баардык нерсе чындыкка чыгат дагы. Түпкү чындык Кудай менен бир экенин ар бирибизге таанытат, баардыгы таанытат. Эгер тааныбаса, анда ал рух ал денеден чыгып кетет дагы. Уже башка, андай келечеги болбойт да. Жана тозок деген ошол да. Просто бир эле нерсе бар да, эгер биз тажрыйба деп атпайбызбы, опыт алып атабыз, бири-бирибиз менен мамилешип. Бирөө менен жакшы мамиле, бирөө менен начар мамиле, даже ата-эненин ортосунда. Ата-эненин ортосунда, ата-эне бала менен ортосунда жана башка мамилелер ошол начарлап калса, эгер адам уже өзүн баягы дошел дегендей сөз болот го. Уже все, чыдамкайым жок, уже ал нерсеге чыдай албайм, анда программаны өзгөртөт. Ала жок. Если уже таптакыр чыдабайсың. Ситуациялар ар кандай да, ар бириники индивидуально, персонально деп атканым ошол да. Программаны өзгөртө турган учур келди да кыскасы. Кааласаң каалабасын өзгөртөсүң, анысы башка жок. Бир жагынан жерибиз ошого өттү.
ооба. Биз иргилебиз ошого өтөбүз. Бир жагынан ооба, ата энесин эч качан таштап кеткен эмес. Бул бизге сиңире турмак, биз ошол нерсе менен жашап келатабыз. Баягы ырларда деле бар го, апкытын басып, орун басарың дегенде. Орунду баскың келип атат, кылгың келип атат, бирок баягы баса албай буттан тартып атса, а как ему двигаться? Кеп ошол нерседе болуп атат. Демек, өзүнүн программасын өзгөртөт, уже кыймылдайт дальше по своему пути. Son mayak болдук жерде, бул маякты дагы улантабыз. Рахмат сиздерге, сүйүү, мээрим, ыраазычылык.